Ай сайын жакшы кирешеси бар ушул үй сатылат туугандар. Ай сайын кирешеси бул жакта квартиранттар үчүн салынган үйлөр жана бул жакта кирпичтен салынган чоң үй туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сакталыңыздар. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткан болсоңуздар, описанияда эсин номери жазылып турат. Сатылуучу үйдүн дареги Ала Тоо 1-де жайгашкан туугандар. Көк Тала көчөсү 13-чү дарек. Сиздер ал жака баруу үчүн Ала Тоонун центральный көчөсү, Ала Тоо көчөсү жана Көк Тала көчөсүнүн кесилишинен бир аз эле өйдө карай жүрөсүздөр. 200 метр аралык сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден 148-чи маршрутка, 173-чү маршрутка, бул 42-чи автобус болуш керек. Автобустар шаардын бурч-бурчуна жүрөт туугандар. Ала Тоо конушу өзү Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат жана мектепке туугандар мынакей бул жерде жакын эле мектеби. Деле алса эмес садиктери да бар. Так, эми андан ары мынакей туугандар келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Көк Тала көчөсү 13-чү даректе жайгашкан. Үй боюнча маалыматты берип баштасак, жерин аянты 5 соток. 33-кө 15 экен туугандар участоктун узун турасы. Көчө тарабы 15, бул жагы болсо 3 метр. Кошуналар райондун көрүнүшү, жолдордун кеңинен шебен төшөлгөн, электр энергиясы бар, прожекциялар орнотулуптур, кечинде деле жарык туугандар, суу бар экен, природный газ бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Жана айттык, жолдон 200 метр, ошол жерден тротуар менен балдарыңызга мектепке бул жакта Ала Тоонун мектебин көпчүлүгүңүз эле билесиздер, мектебине деле жакын эле, и садиги дагы бар туугандар. Андан ары бул жакта квартиранттар үчүн кирип чыкканга өзүнчө калиткасы жана бул жакта үй ээлери өзүнчө кирип чыкканга дарбаза калиткасы. Квартиранттар бес хозяин сыяктуу эле ушинтип жашай берет экен. Мына бул арты менен өзүнчө кирип чыга беришет. Короо жагынан дагы бөлүнгөн ортосу. Короосуна кирсек, бул жакта машина койгонго жайыбыз, жашка болгон. Бул жакта жүзүм бактары туугандар негизинен жаз жай айларында сонун болуп жашыл болуп турат экен. И мөмөсүн дагы ушул кыш канагында жакшы берет дейт. Андан ары түштүк чек ара мына бул жерден түз ары карай кетет. Үй боюнча айтсак, бул жакта кызыл кирпичтен салынган, 1,5 кирпич болгон. 12ге 8 болгон үй. Бул прихожка менен бул жагын кошпогондо 12ге 8 туугандар. Негизинен сапаттуу кылып салганбыз дейт, фундаментине чейин. Экинчи этажын эле кошсо болот деген оюн айтты үй ээси туугандар. Анан бул жакта мынакей квартиранттар үчүн салынган үй, 3 квартирантты өзүнө киргизе алат. Анын узун туурасы 16га 4,5 экен туугандар. Анан мондай забор менен ортосу бөлүнгөн. Алар өздөрү менен өздөрү ал жактан кирип чыга беришет экен. Андан ары бул үйдүн негизги кирпичи эшиги. Так, документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары бар экен. Оң тарапка карай кирсек, калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Түз кирсек, бул жакта ванна, душ, ажатканасы. Субсу аристон менен жылыйт, ракайын орнотулуп суу чыгарылган, түштүк тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Бери карай кирсек, мондай холл. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан маалыматты берип баштайын. Бул жерде кухнясы туугандар. Кухонный мебелдер. Так, түз кирсек, бул жакта бир зал. Чыгыш тараптан терезелери, отоплениянын батареялары. Көрүп турасыздар, ремонт. Окей. Андан ары бул жакта зал сыяктуу дагы бир чоң бөлмө. Окей. Батыш тарабынан терезеси. Бул мындай жагыштан болот экен бул жакта. Бул жакта ламинат. Бул жерде дагы бир мындай спальный бөлмө жайгашкан туугандар. Мен кайра эле сатылуучу үйдүн короосундамын. Андан ары бул жагында ушундай бош жери. Алма мондай багы, өрүк багы бар экен, тротуар, сырткы ажаткана. Жана айткандай, квартиранттар үчүн салынган үй өзүнчө бул тарапта. Мына забор менен бөлүнүп турат. 3 квартирантты өзүнө киргизе алат. Прихожка, анан бир бөлмө. Так. Узун туурасы бул квартиранын туугандар 16га 4,5 экен. Жаңы салынган, ички шарты деле жакшы дейт үй ээси. Ар биринин өзүнчө счётчиктери бар жана квартирант дээрлик үзүлбөйт экен туугандар.
басылса бул объекттин $73.000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0706 66 14 80. 0706 66 14 80. Сону косулушуп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүү болот. Анан ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кеткенди унутпаңыздар туугандар. Айта кетчү нерсе, бул жакта септиктер да бар экен туугандар. Септиктер да бар.